Саламатсыздарбы, урматтуу кадырман, касиеттүү кыргыз эли. Сиздерге Москва шаарынан салам жолдойм. Бүгүнкү темабыз Садыр Жапаров кимдин курчагы дегеле жери алтын кени Кыргызстандагы бар жок кен байлыктар боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтууга туура келип турат. Эмне себептен? Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен Садыр Жапаровду бир 5 жыл аралыгында колдодум. Эмне себептен? Эң башкы себеп Кумтөр алтын кенин кыргыз элине иштетишибиз керек деген позициясы үчүн колдоп баштаганмын. Эмне себептен Кумтөр алтын кенин кыргыз элибизге иштетишибиз керек деген суроого Садыр Жапаров абдан мыкты жооп берет болчу. Кантип? Кумтөрдү иштетип жаткан канадалыктар биздин Кумтөр алтын кенибизди Европага залогко коюп, Европадан кредитке акча алып, ошол эле Кумтөргө, ошол жерге эле фабрикаларды, алтындарды иштетип чыгаруучу фабрикаларды куруп, анан Кумтөрдөн чыккан алтын менен ошол карыздарды төлөгөн деп маалымат берген болчу. Биздин өзүбүздүн кийинки муун, акыл эстүү жарандарыбыз, биздин мыкты уул кыздарыбыз ошол алтын кенди иштете алабы? Дегеле биз Кумтөр алтын кенин Кыргызстандын пайдасына 100%га иштете алабызбы деген суроолордун бар жогуна ооба деп жооп берчү Садыр Жапаров. Эми мен сиздерге жогоруда темада койгондой, Садыр Жапаров кимдин курчагы же бирөөлөрдүн курчагыбы деген бир суроого жооп бергим келип турат. Садыр Жапаров ар дайым өзүнүн сөзүндө айтып келет эле да. Урматтуу жаштар, балдар, кыздар, замандаштар, силер ушул Кумтөр алтын кенин Кыргызстанга иштеши керек деген менин позициямды колдогула. Анткени Кумтөр алтын кени кыргыз элине иштесе, мугалимдер кеминде $1000 айлык алат. Дегеле ушул Кыргызстандын жарандары ит аягы алтындан болот деген керемет бир убадаларды берчү да. Мен эмне себептен сиздерге күйүп жанып айтып атам, Садыр Жапаров бирөөлөргө курчак болуп атабы же өзү ушундай бийликке жетиш үчүн эле популисттик кадамдар менен элди алдадыбы? Мына ошол суроо жаралат. Эми сиздерге мен далил менен айтып коеюн. Кече жери алтын кенин ачып, ушул россиялык бизнесмендерге ушул жери алтын кенин кармата салды. Эми бир таблица билбеген, теңдеме жаттабаган бир балдар чыгып атат да. Жери алтын кенинен $1 миллиард акча түшөт экен деп. Көкне, жери алтын кенинен бизге налогтон эч кандай 1 миллиард түшпөйт. Ал жерде жазылып турат 900 миллион сом деп. 1 миллиард сомго барабар эле акча налог түшөт экен бизге. 1 миллиард сомуң 12 же 13 миллион долларга барабар болуп калат. Ошондо элестетиңиздер. Жери алтын кенинин алтын болгон жанагы запасы 10 миллиардга чейин, 10 миллиард долларга чейин эсептелинип атат. Ошондо биз итпекер берип атабызбы? Биз жөн эле карматып атабызбы? Урматтуу мекендештер, эгерде сиз кошунаңызга 1000 сом берип, менин 1000 сомумду кайра кайтарып бер десеңиз, колуңузга 20 сом кайтарып берип койсо эмне кыласыз? 1000 сомуңуз үчүн анын ата жотосунан бери сөгүп, сен эмнеге менин 1000 сомумду бербедиң, бер менин акчамды деп, аны менен урушуп, керек болсо жүз карашпай койгонго деле барасыз. 1000 сом үчүн өзүңүздүн ушул адал эмгегиңиз менен, ак эмгегиңиз менен тапкан акчаңыз үчүн сиз кошунаңыз менен урушканга барасыз. А бирок биздин келечегибиз үчүн, биздин эртеңки муун үчүн эмнеге биз унчукпай отурушубуз керек? 10 миллиардга чейин барабар биздин байлыгыбызды, жер үйдү
Кайдагы бир бизнесмендерге жылына, bir жылга элестеттиңиздер, налогко 1 миллиард сом акча түшөт деп биздин башыбызды айлантып атат. Бул эмне деген түркөйлүк? Кече эле Садыр Жапаров өзү какшап айтып атпадыбы эле? Жер үй алтын кени жок дегенде Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеш керек деп. Элестетиңиздер, биздин мамлекетибиздин 1% дагы үлүшү жок ал жерде. Ошондо кандай болуп калат? Биз кимдерге алданып атабыз, кимге ишенип атабыз? Кумтөр алтын кени мына жогоруда айтып кеткендей, канадалыктар келип алтын кенди иштетиш үчүн Европадан кредитке акча алып, анан фабрикаларды куруп, өздөрүнүн техникаларын алып келип, анан ошол кумтөрдөн түшкөн акча менен алар кайра төлөп атпайбы ошол кредитти? Ошону биздин мыкты деген чет мамлекетке тентип кеткен биздин эң билимдүү жарандарыбыз, балдар, кыздарыбыз иштете алат беле? Албетте иштете алат деп ушул сөздөрдү Садыр Жапаров какшап жүрбөдү беле? Неге биздин башыбызды айлантат? Неге калптарды айтат? Мен жана маалыматтын бар жогун карап окуп чыктым. Өзүңүздөр деле изденип карасаңыздар болот да. Жазылып турат. Эгерде жер үй алтын кенинде жылына жакшы алтындын запасы чыгып турса дейт, 4 миллиард сомго чейин акча төгөбүз дейт. 4 миллиард сомуңуздар бир 40 миллион 40. Элестетиңиздер, бир 40 миллион долларга чейин эле акча болуп калат экен. А 10 миллиард долларга жакын запасыбыз барды, биз 40 миллион долларга алмаштырабызбы? Математиканы билип, бир жанагы бөлчөктөрдү билип, же болбосо ушунчалык эле бир тамырчаларды чыгаргандын бул жерде кажети жок. Кошуу менен кемитүүнү, бөлүү менен көбөйтүүнү эле билген эле кажет бул жерде, урматтуу мекендештер. Мен күйгөнүм менен айтып атам бул сөздөрдү. Өзүңүздөр жанагы группаларда, жогоруда, башка жактардан байкаганыңыздардай, бүтүн Кыргызстандын активисттерин, Мадумаровду жамандагандан башкага жарабай жатат бул бийлик. Мындай бир адепсиздик, бир адеп акылат, бир ыйман деген нерсе жок булардачы. Сөз жетишпейт. Бирөөлөрдүн жеке жашоосуна кийлигишип, аларга болуп көрбөгөндөй каралоо жасашып, адамдын акылына сыйбаган нерселерди жазып атышат. Силер эмне өзүңөрдүн атаңарга турмушка чыга бересиңерби? Же өзүңөрдүн апаңарга үйлөнө бересиңерби? Адахан Мадумаров мага ата сыяктуу, таята сыяктуу чоң улуу киши. Кантип уялбай ушундай уят сөздөрдү айтып атасыңар? Силер ошондон көрө элди алдап, бир 12-13 миллион долларга түшө турган жер үй алтын кенин ушинтип бир мактап, алардын колуна итбекер карматып, биздин табиятыбызды талкалагандын ордуна мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешпейсиңерби? Эркиңер жетпесе, анда өзүңөрдөн кийинки акыл эстүү муунга калтырбайсыңарбы алтын кендерди, урматтуу мекендештер? Биз ушундай жалганчы бийликти качанкыга чейин колдойбуз? Эмнеге биз чыркырап чындыкты айтып атсак, сиздер ошолордун жалганына ишенип отурасыздар? Буларга биз чындык бул жакта, чындык мынандай деп биз чындыкты чыркыратып айтып турган үчүн жакпай атабыз. Ошон үчүн силерге ар кандай болуп көрбөгөндөй ушактарды, жалгандарды айтып бизди жаман көрсөтүү менен алек. Булар мамлекетти өнүктүрүүгө, мамлекетти жаркын келечекке алып чыгууга аракети жок булардын. Чындыкты айткан мына Тилекматка окшогон биздин жигиттерибизди камап, өздөрү каалашынча байып, ошол жер үйдөн, кумтөрдөн доляларды алып, бала чакасына чейин арам акчага чөнтөгүн толтуруп, анан жыргап кунап, биздин тагдырыбызды каалагандай калчап, талкалап таштап кеткенге камынып атышат. Ушуга биз ыраазыбызбы? Мен силерге мындай жогоруда далилдеп айтып койдум. Жер үй алтын кенинен бир жылына 1 миллиард сомго чейин салык түшөт деп атат. Аны долларга чакканда 12-13 миллион доллар болуп калат. Эми элестетиңиздер. Биздин мамлекетибиздин 1% дагы үлүшү жок экен ал жерде. Ал жерде ушу Бажаев сыяктуу, ушу бул жактагы Москвадагы ВТБ банк дегенди мына мигранттар жакшы билет. Ошолордун гана үлүшү бар экен. Андан пайданы бир гана Орусия көрөт, Кыргызстан көрбөйт. 12-13 миллиард долларды, андан көп акчаны мигранттар жөнөтүп атат. Ошол жер үй алтын кенин мигранттарга берип койсоңор жарашмак.
мигранттар биздин экологиябызды талкалабай, биздин жерибизге, элибизге зыянын келтирбей иштетип алмак. Ушунчалык дагы түркөй болобу биздин бийлик, урматтуу мекендештер? Алар жетелеп барган Садыр Жапаров калптарды айтып сиздерди ишендирип койсо эле ишене бересиздерби? Ит аяңар алтындан болот деп жалганды айтып, таблицаны билбегендер отуруп барып бир 1 миллиард доллар төгөткөн дейт. Ушундай бир таблицаны жаттабаган, акыл эси жок, акылсыз бир кыйкырып бакырган каяктагы бир көчө басарларды уга беребизби, урматтуу мекендештер? Өзүбүз эсептеп көрбөйлүбү? Калькуляторду алалы, ошол жерге салалы, 1 миллиард сом канча доллар болот экендигин. А жер үйдүн болсом чыныгы ал жердеги алтындын баасы 10 миллиард долларга чейин жетип атат. Ошондо биз итбекер тигилерге карматып коюп, талкаланган табиятыбызды кучактап жатып отуруп калабызбы? Садыр Жапаров бир кезде өзү айтмакчы, алтын минген, алтын тебелеген жакыр эл боюнча кала беребизби? Эмнеге мага окшоп чындыкты айтып чыккандарды тепкилеп, ошолорго каралоо жасайт? Анткени сиздер чындыкты билбей калсын деп, сиздерди адаштыруу үчүн, жалгандарга жетелеп, сиздердин башыңыздарды айландыруу үчүн ушундай атайын бир ыкмаларды колдонуп атышат. Келгиле ойлонолу, маалыматтарды окуйлу, өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшөлү. Ар кандай болуп көрбөгөндөй уятсыз, намыссыз, жалган ушактарга жетеленбейли. Эгерде биз булганган, уурдаган, жаман адам болсок, качан эле видеолор менен, качан эле жаман бир далилдер менен камап коймок, же болбосо сиздердин астыңыздарда шерменде кылмак. Биз таза болбосок, биз өз намысыбызга, өзүбүздүн койгон позициябызга ишенбесек, анда биз эч качан сиздердин астыңыздарга чыкпайт элек. Урматтуу мекендештер, мага окшогон базаркомдун кызы эмес, байдын кызы эмес, жөнөкөй эле бир карапайым кыз, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан жаштар саясат жасай албайт. Буларды биз мынтип эле жок кылып коебуз деген ойлору эч качан ишке ашпайт. Карапайым элдин колунан, карапайым элдин кызынын колунан чындыкты айтуу, сынбоо жана ошондой эле сатылбоо колунан келет экендигин далилдейбиз. Урматтуу жаштар, силер эч качан коркпогула. Силер карапайым элдин кызы болсоңор дагы, акчаңар жок болсо дагы, чындык үчүн билимиңер менен, тазалыгыңар менен мамлекетти сактап калаарыңарга ишенгиле. Биз чындык үчүн эч качан жаман жолдорго барбайлы. Чындыкты чыркыратып айта берели, чындык үчүн башыбызды байлап чыга берели. Келиңиздер, биргеликте жаркын келечек үчүн күрөшөлү. Менин видеомду максималдуу таратып, бар жок биздин кыргыз элибизге чындыкты жеткирип коюңуздарды суранам.